Илгери бир үй бүлө болгон экен. Алардын баласы бал жесе эле ооруп, денесинин баары кызарып, жара чыкчу. Ата-энеси барбаган жер, кайрылбаган дарыгер калбайт. Айласы кетип, жаш үй бүлө бир акылманга барат. Аксакал 40 күндөн кийин келгиле. Ошондо жардамымды берейин деп кетирип жиберет. Убакыт келгенде баягылар кайра аксакалдын эшигин каккылап барышат. Анда акылман: "Уулум, сен бал жегенде ден соолугуңа залака тийип жатат. Ал жакшылыкка алып келбейт. Экинчи бал оозуңа жолотпо", дейт да конокторун узатат. Ата-эне баланын денесиндеги жаралар кетип, абалы жакшырганын байкашат. Анда баланын атасы акылманга кайтып барып: "Рахмат, жакшы болуп калдык. Бирок 40 күн кыйнабай эле мурунураак насаат сөзүңдү айтсаң болбойт беле", дейт. Анда акылман: "40 күн мурун мен өзүм бал менен чай ичип отурган элем. Анда айткан күндө деле ал сөзүм таасирдүү болбойт болчу. 40 күн менин денем тазарып, канымдагы бал биротоло жок болду. Ошондуктан менин сөзүмдүн таасири күч болду", деген экен. Мына ушундай окуя ата-энелер үчүн күмүш сырга. Жаман адаттардан арылып, балдарыңыздарга мыкты үлгү болуңуздар.